Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, биз араб тили сабактарын улантабыз. Биздин китеп Дурусул лугатил арабияти ли гайри натикина биха аттуу Шейх Абдурахим жазган китеп. Ошол китептин 16 сабагынын 16 сабагын өттүк. 16 сабагы бул акылсыз көптүктүүлөргө кандай мамиле кылабыз ошол жөнүндө болду. Азыр болсо мынакей бул 93 беттеги экинчи көнүгүүдөн баштап иштейбиз. Ошол 16 сабактын көнүгүүлөрү. Бисмилlah. Экинчи көнүгүү Хаввилил мубтада'a фи куллин минал жумали ал-атияти иля жам'ин. Келерки ар бир сүйлөмдөрдөгү муптадаларын көптүктөргө айландыр дейт. Кеч айтып өткөнбүз, түшүндүрөбү эмне кылыш керек экен. Бул хазихилерди көптүктөргө айландырабыз дегенбиз. Эгер акылдуу болсо хауля деп айландырабыз, акылсыз болсо кече өткөн эрежебизди колдонобуз. Бирдик санда женский роддогудай кылабыз. Мисал. Хаза байтун. Бул үй. Эми үйлөр, булар үйлөр деш үчүн эмне кылабыз? Хауля дейбизби? Жок, айтабыз хазихи буютун. Булар үйлөр. Буютун деген байтундун көптүктөрү, жана ал акылсыз көптүктөр. Демек ага хазихи бирдик санда женский роддун исми ишарасы. Хазихи буютун, булар үйлөр. Хаза najmun. Аз буларды окуп кетебиз. Сиздер да ошол жерден тура алып кетиңиздер. Хаза najmun, бул жылдыз. Хазихи нужумун, булар жылдыздар. Хаза дарсун, бул сабак. Хазихи дурусун, булар сабактар. Хаза қаламун, бул калем. Хазихи акламун, булар калемдер. Бул хазигилер булар деп которо беребиз. Себеби калемдер көп да. Же бул деп деле которсок болобу, Аллаху алам. Хаза бабун, бул эшик. Хазихи абуабун, булар эшиктер. Хаза нахрун, бул дарья. Хазихи анхарун, булар дарьялар. Хаза жабалун, бул то. Хаза жабалун, бул то. Хазихи жибалун, булар тоолор. Хаза кальбун, бул ит. Хазихи килабун, булар иттер. Хаза бахрун, бул деңиз. Хазихи бихарун, булар деңиздер. Хаза китабун, бул китеп. Хазихи кутубун, булар китептер. Хаза химарун, бул эшек. Хазихи хумурун, булар эшектер. Хаза сарирун, бул керебет. Хазихи сурурун, булар керебеттер. Булардын бардыгы жамын таксир туугандар. Жаттайбыз, көптүктөлөр кандай айтылат экен. Хаза дафтарун, бул дептер. Хазихи дафатиру, булар дептерлер. Хаза мактабун, бул парта. Хазихи макатибу, булар парталар. Хаза фундукун, бул гостиница. Хазихи фанадику, булар гостиницалар. Бул жерде үч көптүктөрдү карасаңыздар, аркасында танвин албай жатат да булар. Булар дагы танвин жана касыр албаган сөздөргө кирет туугандар. Булар дагы танвин жана касыр албаган сөздөргө кирет, ысымдарга. Бул кандай сөздөр булар? Булар ушундай да, жам'ут таксирден, мисалы биз айтканбыз өткөн сабактарда, жам'ут таксир эгер ашыкча алиф жана хамза менен бүтсө, ал да танвин касыр албайт. Мисалы уламау деп, фукарау. Бул дагы ошого окшош бир аз эреже. Алиф маттан кийин 2 же 3 тамга келсе, ал дагы танвин жана касыр албайт. Но дафатир деген сөздү карасаңыздар, мына алиф келип жатат,
созулуу алифи да, алиф мат деп коет. Дафа деп созуп атпайлы. Ошондон кийин 2 же 3 тамга келсе, ушундай ысымдар, жамъ таксирлер танвин жана касыр албайт. Дафатирун дебейбиз да, дафатиру, макатибу, фанадику, масабиху жана башка мындай сөздөр өтө көп. Хазихи саатун, бул саат. Көптүктүрү саатун, жамъул муаннаси салим, алифтаны кошуу менен көптүктүргө айландырдык. Хазихи саатун, булар сааттар. Экөө тең эле хазихи. Кандайча? Биринчи хазихи бул саатун негизи эле бирдик, женский род. Кадимкидей эле эреже, ага хазихи дейбиз. Бул жагында эмнеге хазихи дедик десек, саатун акылсыз, эмне? Көптүктүр. Хазихи сайяротун, бул уна дейт. Сайяротун көптүктүрү уналар. Хазихи сайяротун, бул деле бири чыныгы женский род бирдик, экинчиси акылсыз көптүктүрлөр. Хазихи тоиротун, бул самолет. Тоиротун самолеттор. Хазихи тоиротун, булар самолеттор. Залика наджмун, тиги жылдыз. Тигилер жылдыздар деш үчүн тилка нужумун дейбиз. Алыска иштетилгендердин бирдик женскийин алып келебиз да, туугандар. Тилка нужумун, тигилер жылдыздар. Тилка сайяротун, тигил машине. Тилка сайяротун, тигилер машинелер. Бул жерде биринчи тилка, бул сайяротун чыныгы женский род бирдик, ошондуктан тилка алып келдик. Экинчи сайяротун көптүктүр жана ал акылсыз, бирдик санда женский роддогундай кылып тилка дедик. Андан кийинки көнүгү ашир илал асма ил атияти бисми ишаратин мунасибин лил кариб. Эми бул жерде ошондон эле бул жерде кандай кылат экенбиз? Айтып жатат, келерки ысымдарга жакынга иштетилген ишара ысымдарынан ылайык келгенин кой дейт. Хаза же хазихи же хаулаи, ошоларды тандап коебуз. Сиздер дагы эгер жазган болсоңуздар текшерип көрүңүздөр. Хаза рожулун, бул киши. Бир киши мужской род, ошондуктан хаза дедик. Хаза рожулун. Риджалун, кишилер, акылдуу көптүктүр, демек хаулаи риджалун, булар кишилер. Кальбун, бир ит, эч кандай тамарбута жок, бирдик сөз. Ага демек хаза дейбиз. Хаза кальбун, бул ит. Килабун, иттер, акылсыз көптүктүр, демек хазихи килабун, булар иттер. Дурусун деген дарсунун көптүктүрү сабактар, демек ал акылсыз көптүктүр. Хазихи дурусун, булар сабактар. Мударрисуна, мугалимдер, эркек мугалимдер, демек хаулаи мударрисуна, булар мугалимдер. Ахавати, менин кыз бир туугандарым дейт. Хаулаи ахавати, булар менин кыз бир туугандарым. Акламун, калемдер дейт. Хазихи акламун, булар калемдер. Хаза, бул жагын биринчи окуйлу, китабун, бир мужской род. Хаза китабун, бул китеп. Сайяротун дейт, машинелер дейт. Үч жагынан көп да. Ошондуктан акылсыз ал. Хазихи сайяротун. Бул жерде билле уна, сайяротун, бир уна, демек хазихи сайяротун. Бул женский роддогу сөз, себеби тамарбута турат. Химарун, бир эшек. Бул эч кандай женский роддун белгиси жок, демек хаза химарун, бул эшек. Кутубун, китептер, китабундун көптүктөрү. Акылсыз, демек хазихи кутубун, булар китептер. Хумурун, эшектер, хазихи хумурун, булар эшектер. Айнун деген көз, туугандар. Көз, бул айтканбыз, адамдын экиден болгон нерселер женский род. Демек көздү да женский род дейбиз. Хазихи айнун, бул көз. Тобибатун, даргир аял, тамарбута турат. Демек хазихи тобибатун, бул даргир аял. Тобибатун, жамъул муаннаси салим, алифта кошулуу менен көптүктүргө айланып жатат, даргир айымдар. Демек хаулаи тобибатун. Хаулаиде исим ишаралардын көптүктөрүндө айырмасы жок дегенбиз. Эркектерге деле, аялдарга деле
ошондой айтылат. Кийинки көнүгү ашир илал асмаил атияти бисми ишаратин мунасибин лил баид. Эми бул көнүгүдө ошол эле ылайык келген алыска иштетилгендерин кой дейт. Өйдө бул деген сөздөрдү койгонбуз, бул жерде тигил деген сөздөрдү коебуз. Толибун бир эркек окуучу. Демек залика толибун тиги окуучу бала. Туллабун окуучу балдар. Акылдуу. Ошондуктан улаика туллабун тигилер окуучулар, окуучу балдар. Наджмун бир жылдыз. Залика наджмун тиги жылдыз. Нужумун жылдыздар, акылсыз көптүктүр. Демек тилка нужумун тигилер жылдыздар. Алыска иштетилгендердин бирдик женский роду тилкада туугандар, ошондуктан нужумунга ошону коебуз. Бинтун деген кыз, бир кыз. Демек тилка бинтун тиги кыз. Банатун кыздар. Бинтундун көптүктүрү банатун. Жаму таксир. Акылдуу, демек улаика банатун тигилер кыздар. Даррожатун велосипед, женский род. Тилка даррожатун дейбиз, тиги велосипед. Даррожатун велосипеддер дейт көптүктүр. Демек ага деле тилка даррожатун дей беребиз. Ага деле тилка. Себеби бул жерде неге тилка десек, бирдик женский роддогу сөз. Ага тилкадан башка коюш мүмкүн эмес. Бул жерде даррожатун акылсыз көптүктүр, ага деле тилка. Сарирун деген керебет. Мужской род, эч кандай женский роддук белгиси жок. Ошондуктан залика сарирун тиги керебет. Андан соң сурурун. Сурурун керебеттер. Сарирунун көптүктөрүн экен сурурун. Тилка сурурун тигилер керебеттер. Дажажатун тоок. Демек тилка дажажатун тиги тоок. Бир женский роддогу сөз. Мударрисатун мугалим аял. Демек тилка мударрисатун тиги мугалим аял. Мударрисатун мугалим аялдар. Улаика мударрисатун тигилер мугалим аялдар. Улаика деле айырмасы жок. Эркектерге деле улаика, аялдарга деле улаика. Хаджун бир эркек ажы. Залика хаджун тиги эркек ажы. Тиги ажы дейт да. Худжажун ажылар. Улаика худжажун тигилер ажылар. Масджидун деген мечит. Мужской род. Демек залика масджидун тиги мечит. Сайяротун унаалар. Тилка сайяротун тигилер унаалар. Көптүктүрдөгү акылсыз, ошондуктан тилканы коебуз. Андан соң бул жердеги жадыбалдагылар туугандар эмне деп жатат? Исм ишаралар тууралуу да бул жерде болгону. Булар акылдууларга. Асмаул ишарати лил кориби ал акил дейт. Жакынга иштетүүчү ишарасымдар акылдууга дейт. Бул жагында болсо алыска иштетүүчү ишарасымдар акылдууга дейт. Акылдууларга азыр айырмасын билебиз. Мынакей бирдик жана көптүктөрүн алып келген, экилиги жок бул жерде. Хаза толибун бул окуучу эркек же болсо окуучу бала. Көптүктөрү хауляи туллабун булар окуучу балдар. Мына хауляи деп алып келип жатабыз. Көптүктөрү кандай болсо ошондой кылып. Себеби булар окуучу балдар, булар акылдуу да. Женский роду хазихи толибатун бул окуучу кыз. Көптүктөрү хауляи толибатун булар окуучу кыздар. Алыска иштетилген ишарасымдар акылдууларга дейт. Залика толибун тиги окуучу бала. Улаика туллабун тигилер окуучу балдар. Тилка толибатун тиги окуучу кыз. Улаика толибатун тигилер окуучу кыздар. Бул жерде бизге айткысы келип жаткан туугандар, мына астында дагы мындай азыр келет да. Акылдуу болсо хауля улаика сөздөрүн алып келебиз деп атат, көптүктөргө айландыргандачы. Эми астын караңыздар. Асмаул ишарати лил кориб гойрул акил
Алыс жакынга иштетилген ишара ысымдар акылсыздарга, алыска иштетилген ишара ысымдар акылсыздарга. Ал-акил деген акылдуу, гойрил акил деген акылсыз. Хаза байтун, бул үй. Хазихи буютун, булар үйлөр. Мына бизге түшүндүргүсү келип жаткан нерсе, акылсыздарды көптүк түргө айландырганда ага хаула деп эле хазихи деп айт деп жатат да. Бир эле ишара ысымдарында эмес, башка бардык жерлерде ушундай мамиле кылабыз туугандар. Демек, мына ошондой. Хазихи сайяротун, бул уна. Хазихи сайяротун, булар унаалар. Айырмасы жок бул жерде. Бул чыныгы женский бирдик сөз хазихи. Бул акылсыз көптүктөр, ага деле хазихи. Алыска иштетилгени залика байтун, тиги үй. Тилка буютун, тигилер үйлөр. Улаика дебестен тилка дейбиз. Себеби акылсыз көптүктөр. Тилка сайяротун, тигил уна. Унааларга деле тилка дейбиз. Тилка сайяротун, тигилер унаалар. Кыскасы туугандар, бул жерде кыскартып айтканда мындай болду да. Биз эсиңиздерде болсо, өткөн сабактарыбызда исим ишаралар тууралуу өткөнбүз, туурабы? 5 сүрөтү бар деп. Ал жакынга иштетилгендер 5 Хаза, хазихи, хазани, хатани, хаулаи жакынга. Алыска да 5 залика, тилка, заника, таника, улаика. Ошого эле туугандар, азыр бир эле эреже кошулду да. Башыңыздарды көп айлантпаңыздар. Ал эмне деген эреже? Акылсыз көптүктүрлөргө бирдик сандагы женский родко мамиле кылгандай мамиле кылабыз. Бул исим ишарада эле эмес, бардык жерде ушундай туугандар. Мына ушуну менен 16-чы сабагыбыз дагы аяктады. Аллах субханаху ва тааля алган илимдерибизди пайдалуу кылсын. Валлаху а'лам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.